Балаңыз сүйлөп жатса, маселе тилде эмес, анын канында болушу мүмкүн. Бул видеодо мен сизге көпчүлүк энелер байкаган 90% учурда балдардын сүйлөөсүнө таасир эткен эң негизги себепти жөнөкөй тилде түшүндүрүп берем. Баланын организминде ферритин деген белок болот. Дал ушул белок баланын мээзине күндө дем алып аткан абаны, кычкылтекти жеткирип турат. Ага кошумча баланын жеген тамак аштарындагы белокторун, углеводторун, майларын бардыгын ушул ферритин себептүү жетип турат. Эгер ферритин төмөн боло турган болсо, анда баланын мээзи дагы кадимкидей дем ала албай калат. Кычкылтек жетпей баштайт, азык заттар жетпей баштайт. Мисалы, машина бензини жок жүрбөгөн сыяктуу, ферритин дагы эгерде жок болсо, мээ кадимкидей иштебей баштайт. Ошон үчүн менин практикамда карап көргөнүмдө көпчүлүк ушу сүйлөбөгөн балдарда ферритиндин деңгээли критикалык аз болгон болот. Ферритинди мен дайыма айтып келем, бул мээнин отуну сыяктуу да. Отун жок болсо, мээде ресурс түгөнөт. Мээдеги эң негизги болгон эки борбор болот да, верника жана брока деген. Дал ушул борборлор дагы ферритиндин аздыгынан өнүкпөй калат да. Эгерде балаңызда сүйлөө көйгөйлөрү болуп атса, кантип текшериш керек, сүйлөөсү менен баланын ферритине кандай байланышы бар, бул темада кененирээк билгиңиз келсе, менин 1 сааттык бала сүйлөөсү үчүн 5 ыкма деп аталган уникалдуу автордук вебинарым бар. Дал ушул вебинарды толук кандуу шашпай көрүп чыгыңыз. Себеби бул вебинарда ферритин деген эмне, ал мээге кантип таасир этет, кандай клиникалык изилдөөлөр бар, бүт бардыгын жөнөкөй тилде түшүндүрүп кеткен. Вебинарды бекер көрүш үчүн жөн гана YouTube каналыма кирсеңиз, мына YouTube каналымда баланын өнүгүүсү үчүн 5 кадам деп аталган вебинар турат. Ушул вебинарга кирип, ушул видеого кирип эле вебинарды көрө бересиз. Анан YouTube каналга катталып кетүүнү дагы унутпаңыз.